Саламатсыздарбы, кезектеги маанилүү маегибиздин коногу белгилүү коомдук ишмер, саясий серепчи Бакыт Бакитаев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Бакыт мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына жакынкы күндөрү биздин саясатта бир топ өзгөрүүлөр болду, кадрдык десек да болот, жана башка дагы партиялардын ортосунда бир аз бир пикир келишпестиктер да байкалып жатат. Ушу саясий серепчи катары бүгүн сиздин байкашыңызча өлкөдө абал кандай? Эми биздин кыргыз тарыхында биринчи жолу ажообуз өзүнүн ыктыяры менен Конституцияга лайык өзүнүн эки тизгин бир жыл мурун тапшырып берди. Мындай тажрыйба биздин элибизде, коомубузда, саясий чөйрөдө жок. Мурун же болбосо Москва алмаштырчу, же болбосо революция аркылуу президенттер алмаштырчу эле да. Мына тарыхый жаңы мындай бир саясий жаңы тажрыйба алып атабыз бүгүнкү күндө. Бул да оңой эмес. Эгерде мурун биздин кандайдыр бир тажрыйбабыз болгондо, анда билинет эле. Бүгүнкү күндө мынакей президент алмашуунунда өзүнүн кээ бир мынакей бүгүнкү күндө проблемасы чыгып атат. Буну деле биз өтүшүбүз керек. Бирок биздин элибизде мына 20 жылдан бери 20 жылдан ашык биз өзүбүзчө эгемендүү болуп, биздин саясий чөйрө, биздин коом өзүбүзчө бир жаңы элибизде, элдин калың катмарында бүгүнкү күндө кандайдыр бир туруктуу саясий ариет пайда болду. Элибиздин арасында бүгүнкү күндө баягы мурункудай элди баягы жандуу бир идеяны сенек догмага айлантып, бир бүдөмүк жолго алып кетиш өтө кыйын болуп калды. Элдин арасында азыр ошол биздин саясатчылардын айтып атканын анализдеп, ошону териштирип, салыштырып, кайсы саясатчынын сөзүн артында эмне турат, эмнени көзөмөлдөп, эмнени айтып атканын ажыратып, азыр биздин элибиз билип калды. Мурун политолог деген эмне деп сурашчу эле, азыр ар бир айылда 5-6 политолог бар. Булар саясатчы эмес, булар ошо саясатчылардын сөздөрүн, саясатчылардын багыттарын, элге үгүт жүргүзгөн сөздөрүн ажыратып, калпын солго, чындыгын оңго бөлүштүргөнгө бүгүнкү күндө саясий капитал элде жетип калды. Ошон үчүн биздин саясатчылар айтып атканда календарды карап, ошо календарга жараша элге өздөрүнүн кайрылууларын, өздөрүнүн чакырыктарын абайлап айтпаса, эл бүгүн калың катмар эл саясатты абдан жакшы түшүнүп калды. Сөзүңүз каралды, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ушу саясий серепчилер бизде бүгүн көп деп. Ал эми бизде деген белгилүү саясий серепчилер ушу өз пикирин, өз оюн элге жеткирип айта алгандар саналуу эле. Анын арасында сиз да барсыз. Рахмат. Бүгүн биздин элде саясий серепчи дегенде мындай бир буларды кимдин сөзүн сүйлөсө, ошол сатып алган, акча төлөп берген инсан катары кабыл алат коомчулук. Көпчүлүк учурда сиз деле байкасаңыз керек, биздин серепчилер калыс оюн айтпайт. Же болбосо тигини мактайт, же болбосо буну мактайт. Бул турган иш. Эмне үчүн бизде ушул саясий серепчилерден бир түзүлгөн уюм болуп, ошол саясий серепчилер элдин пайдасына ал жакка да тартпай, бул жакка да тартпастан бир ортодогу оюн айтып,
ошол оппозиция менен бийлик да пикир келишпей жатканда ӨКөнү чогуу отургузуп чындыгында мындай болот деп, себеби саясий серепчилер биринчилерден булар деген конфликтолог болуш керек, алар деген конфликт чыккан жерге барып өзүнүн калыс пикирин айтыш керек деген түшүнүк болуш керек да. Менин пикирим ошондой. Ал эми бизде деген качан болсун, мына кече жакында эле ушул экс президент менен бүгүнкү ажонун бир аз пикири келишпей жаткан нерселер байкалган учурда биздин саясий серепчилер ошол эле учурда бир тарабы жаңы президент тарап болуп, бир тарабы экс президент тарап болуп өз пикирлерин жамгырдай жаадырып билдиришти. Биз саясий серепчилер, сиздер кантип элдин пикирин оңдой алабыз? Менин индикаторум бар. Мен ак үйгө барганда мени оппозициялык политолог деп эсептешет. Оппозицияга барганда булар ак үйдүн политологу деп эсептешет. Ушундай эсептегенде мен өзүмө разы болом, анткени ортодо туруп элдин эмнеге муктаж болгонун, элдин талабын да көз карашын айтып атам деп мен ойлойм да. Эгерде оппозицияга барып мени мактаса, азаматсың, бийликти кандай жакшы сен сындадың десе, анда бул жерде бир ката кетип калды. Же болбосо ак үйгө барганда азаматсың баке, оппозицияны катуу мындай бир талкаладың десе, бул да ката. Ошон үчүн эки жагы тең политологду, жакшы политологду мындай касташып, жаман көзү менен караса, мына ошол политолог жакшы. Эгерде бир жагы политологду мактап туруп алса, саясий серепчиде, бул ада ошол жактын айтып атат. Эгерде экинчи жагы айтып атса, экинчи жагы. Мына ошон үчүн мына биз сүйлөгөнүбүздү мына айтып атпаймынбы? Ар бир айылда 5-6 ушундай серепчилер бар. Бизден да ашкан, борбордогу саясий серепчилерден ашкан, билген, билерман, данышмандар азыр бүт айылда бар. Анткени колунда интернет, бардыгын бизде эле билип калды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө чынында эле кыйын. Мынакей эки президент акыркы күндөрү ушундай кандайдыр бир тирешүү болгондой болуп калды. Буну деле биз өтүшүбүз керек. Бул эми диалектиканын өзүнүн мыйзамына жараша болуш керек. Албетте Гераклит айткандай, чынында эле жаңы менен эски дайыма тирешип, дайыма бири-бири менен касташып турса, мына ошондо коом да жылат, экономика да жылат, бардыгы жылат. Жана бүгүнкү күндөгү жаңы чакырыктар, жаңы мынагы өскүлөн талаптарга жооп бериш үчүн биздин саясий ишмерлер булар колдон келишинче өзүнүн баягы инсан ыйманына таянып, элге колдон келишинче өзүнүн жалаң кызыкчылыгын ойлобой, көпчүлүктүн кызыкчылыгын ойлоп, жалпы мамлекеттин өзүнүн баягы жүрүп аткан жолунан кайрыбай, ошого бир аракет жасаса, элибиз ошону азыр түшүнүп калды. Болбосо мурун баягы романтика кезде 90-жылдары албетте элге бир жакшы чакырыктарды таштап, биз Швейцария курабыз, биз Германия курабыз, биз Япония деп элди оңой олтон баягы биздин саясий сусаниндер айлантып баягы эле жерге алып келип коюп жүрөт, эл көрүп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө чынында эле биз баягы демократиянын тепкичин мынакей президенттерди биз маданияттуу түрдө алмаштырдык. Эми будан ары дагы ошол эле маданияттуу түрдө эгерде кандайдыр бир пикир келишпештик болсо, бул пикир келишпестик жогорку кеңештен чечилиш керек, же болбосо эл чечип бериш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кандай көз караштар, кайсы жол менен барабыз биз? Парламенттик жол менен барабызбы, президенттик жол менен барабызбы? Кандай да болсо, ишилип элибизге жакшы шарт, жакшы среда, жакшы эме түзүп берсек, ошондо элибиз рахматын айтат деп ойлойм.
Мына жогоруда да кайтып өттүк, бул жашыруун деле болбой калды. Анткени деген экс-президент Алмаз Шаршенович бул боюнча пикирин ачык билдирди. Ал эми Сооронбай Шарипович эч кандай деле ага жооп айткан жок. Ошол жерде чындыгында эле ажырым болуп жаткандыгы байкалып турат да. Ушул серепчи катары сиздин баамыңызда бүгүнкү күндө эки президент эмне кылыш керек? Элдин коопсуздугун, элдин бүдөмүк оюн, мына жаз келип талай иштери башталып, баягы жаздын бир күнү кышка тете демекчи, мына элдер деген башка ой менен биздин өлкөнү өстүрүп өндүрүү, эртеңки азык түлүгүбүздү даярдоо менен алек болуп жатканда, мындай саясий оюндун бизге кереги бар беле? Негизи эле бул нерсенин аягы эмне менен бүтүшү мүмкүн? Ницшенин бир сөзү бар да, өзүң өзүңдү кармаганга үйрөнсөң, дүйнөнү кармайсың деген сөз да. Дүйнөнү башкарасың. Ошон үчүн чоң саясатта албетте айткан сөздөр, айткан ойлор, буну баягы акыл калчап, ой өкчөп, анан кийин айтыш керек да. Мына ошондо эл түшүнөт. Бүгүнкү күндө эми мына Алмазбек Шаршенович өзүнүн көз карашын айтты. Конституция боюнча ар бир жаран өзүнүн көз карашын айтууга укуктуу. Анын үстүндө экс-президент. Менин оюмча экс-президентти баягы тумчуктурбай көз карашын айтып туруш керек. Бирок жаңы президент Сооронбай Шарипович аны угуп өзү чечет да. Эч качан таңуулабаш керек. Эч качан аны мажбурлабаш керек. Анткени жаңы бийлик, жаңы президент өзүнүн көз карашын менен иштеш керек. Болбосо биздин мамлекетибиз жылбайт. Мынакей мисалы Сократтын окуучусу Платон ошо Сократты критикалап, Сократтын да авторитетин өстүрдү, өзүнүн да жаңы философиялык трактаттарын дүйнөгө жаратты. Платондон кийин мына анын учениги окуучусу Аристотель Платонду ошодун философиясын, ошонун трактаттарын мындай кескин түрдө критикалап, мына өзүнүн жаңы философиясын тудурду да. Бул адамзаттын, цивилизациянын кандайдыр бир формуласы да. Мына ошон үчүн дайыма алмашып атканда, дайыма көз караштар жаңы болот. Атасы баласына да бирдекени тапшырып атканда, баласы ошону башкарып калганда дагы эле жаңы, башкача көз карашты таап иштетсе, мына ошондо гана жылыш болот да. Ошон үчүн саясатта эч качан таарыныч болбош керек. Саясатта эл үчүн дайыма көз караштарды айтып туруш керек да. И дагы бир ойду айтып кетет элем. Биз мына жаңы эле ушу тепкичти басып атпайбыз. Мына президент Ыктыяр менен кетти. Азыр мына көрүп атабыз. Ушу президент койгон бүт баягы ишмерлер ошо президент тапшырган күндө өздөрү арызын жазып иштей бериш керек болчу. Жаңы президент өзүнө ылайыктуу, өзүнүн көз карашына ылайыктуу, өзүнүн баягы динамика, мобилдүүлүгүнө карата жаңы өзүнүн кадрларын коюш керек да. Бул мына Америкада ошондой. Башка мамлекеттерде өнүккөн мамлекеттер ошондой. Ошон үчүн биздин мына берден бизде ката кетти да, конституциядабы, же кайсы мыйзамдардабы. Бул эми баягы саясий маданияттуулукка, кандайдыр бир нравылык кредого таянып, ушу Алмаз Шаршенович менен иштеген бүт баягы биздин министрлер болобу, премьер-министр болобу, бардыгы өзү эрки менен жазып иштей бериш керек. Президент өзү айтат: же иштей бер, же мен алмаштырам деп. Мына ошондо алмашуу мындай жай баракат өтөт эле да. Болбосо азыр кайсы кадрды алмаштырып алса да, мына эки президенттин ортосунда пикир келишпестик деп
элде талкуулап атат, элде бөлүнүп атат. Мына бул тажрыйба. Бүгүнкү күндөгү эмки 6 жылдан кийин мына президент буюрса дагы өзүн тапшырып атканда, ошо президентке ылайыктуу генеральный прокурор, УКМК жана башкалар премьер өздөрү жазып президенттин сөзүн угуп туруш керек. Угуп туруш керек, э? Бул сөзүңүзгө мен да кошулам. Сиз жана жогоруда айтып жатып, бул тарыхта, кыргыз тарыхында биринчи жолу өз эрки менен, ошо жобозу элдин калыс шайлоосу менен ушундай президент шайланды деп айттыңыз. Мүмкүн элдин каалоосу менен шайланган президент боюнча оюңуз туурадыр, бирок сиздин жана жогоруда биринчи жолу тарыхта дегениңизге коомчулукта жана социалдык сеттерде биздин көп жарандарыбыз кошулбай жатат. Мисалы үчүн сиз калыс политолог катары өзүңүздү эсептесеңиз, коомчулук ошентип эсептесе, Роза Исаковна каякта калат анда ал деген? Биз деген революциядан кийин ортодо деген ошол нерсе бар да, анда биз чийип сала албайбыз да. Роза Исаковна 1 жыл башкарган, ошол учурда деген бизде абдан бир куугалуу, бир капсалаңдуу учур болгон, ош окуясы болгон, революция болгон, элдер өлгөн. Ошол нерсенин баардыгын жыйынтыктап келип, ошол биз деген тарыхта биринчи жолу болгон аял киши, аял башкарган мамлекет болгонбуз ошондо. Анан ошонун баардыгын биз аны каяка каттабыз, каяка бекитебиз? Же биз деген келечек урпактарга, балдарыбызга Роза Исаковна башкарган 1 жылдын барагын жаап коелу, бул аялды билбейбиз, биз тааныбайбыз деп. Же бул жөнүндө да биз дайыма айтып турушубуз керекпи? Бул экинчи жолу кайталанып атпайбы элдин пикири боюнча? Буга сиздин оюңуз кандай? Эми Роза Апчеевскке албетте чоң, өтө татаал вакыт келип калды. Чынында эле биздин кыргыз элибиз татаал мезгилде энебизге кайрылат экенбиз, Апчеевскке кайрылат экенбиз. Ошондо эркектер эмнегедир өзүнө ушул жоопкерчиликти алган жок. Роза Апчеевич алып, өзү ошол вактылуу өкмөттүн башчысы болуп иштеди. Биякта бир юридикалык бир нерсе бар. Эгер ушул словарь Ажегов бар, жана башкаларды ачып карасаңар, президент бул эл шайлаган, эл фамилиясын көрүп добуш берген деп эсептелет. Ошон үчүн азыр элдин калың катмарында суроолор дайыма бар, жана бүгүн деле бар. Кантип Роза Исаковна президент болду деп мен көргөн жокмун. Ооба, конституцияга добушун бердим. Бирок фамилиясын көргөн жокпуз деп атат. Ошон үчүн юридикалык жактан фамилиясы жазыш керек болчу. Бирок баягы бейформал албетте как президент катары эсептеле берет, бирок юридикалык жактан дал келбей жатат. Эгерде кандайдыр бир сот эме болсо, ошол жерде далилдеш өтө кыйын болуп калат. Анткени сот сурайт, канча добуш алдыңыз, кана бюллетень, фамилияңыз барбы, жокпу деген сурооду бергенде далил болбой калат. Мына ошон үчүн биздин конституциябыз негизинде чындап эле мына Атамбаев өзүнүн баягы президенттигине добуш берилген бюллетендери бар. Азыр Сооронбай Шариповичтин бюллетендери бар, добуштары бар. Бул юридикалык юриспруденциянын бир эмелери да. Бирок чынында эле эл Роза Апчеевичти президент катары эсептейт. Мындан келди биз деген бир кезде биздин ата бабаларыбыз эч кандай кагазы добуш берүү эчтекеси жок эле, же болбосо деген ошол маалда конституциясы жок эле шайланган хандарыбыз бүгүн биздин тарыхта абдан үлгү катары көрсөтүлөт. Биз анда аларды деле чийип салышыбыз керек экен, юридикалык жактан алардын укугу жок деп. Менимче андай болбош керек. Тарых деген тарых, бардыгы өз орду менен болуш керек. Сизге акыркы суроом, бүгүнкү күндө ушул серепчилерди негедир ар дайым эле бейөкмөт уюмдар менен байланыштырат. Медалдын бир тарабы бейөкмөт уюмдар болсо, экинчи тарабы бул саясий серепчилер, булар тыгыз байланышта чет жактан каржыланып иштешет деген элдин жеке ойлору бар. Буга дагы бир азынаак маалымат берип кетсеңиз. Эл тараза. Эл тараза. Эл кайсы серепчиден көбүрөөк укса, кайсы серепчи көбүрөөк кайрылса, мына ошол серепчи элдин мүддөсүн, элдин баягы кызыкчылыгын саясатчыларга колдон келишинче ошо элге, саясатчылардын саясатын элге, жалпак тилге которуп, канча ошондой деңгээлге берсе, мына ошол эл өзү аны баалайт,
ал эл өзү тараза. Бул серепчилерге баягы оозун тиге албайбыз. Серепчилер боло берет. Диалектиканын өзүнүн мыйзамы бар. Канча көп серепчи болсо, ошончо жакшы серепчилер ортосунан чыга берет. 2-3 серепчи болсо, мурункудай Какчыкеев экөөбүз, анда серепчилер начар болот. Мына азыр көп. Азыр мына политолог деп уялбай жазып калышты. Мурун сурачу эле. Кимсиңер силер политолог деген. Ошон үчүн элдин ортосунда саясатчылар менен элдин ортосунда дайыма серепчилер болушу керек. Булар баягы мынакей жазуучулар бар, жана литературный критиктер бар. Эгерде Чыңгыз Төрөкуловичту ошо критиктер өздөрүнүн комментарийин, өздөрүн баягы критикага салып бербесе, мындай талантты, мындай гениалдуулукту балким билбей калат эле. Мына ошон үчүн серепчилер дайыма элдин жана саясатчылардын ортосунда туруп турса, көп баягы анча-мынча биздин кээ бир баягы саясатчылар баягы мындай жандуу идеяны мындай сенек догмага айлантып алып, ошону эле баягы сайрай берсе, албетте элибиз баягы вактысы жок ошону анализдегенде, ошону баягы бөлгөнгө жок. Ошон үчүн колдон келишинче биздин саясий серепчилер өздөрүнүн көз карашы, өздөрүнүн билимине жараша, тажрыйбасына жараша элге бүгүнкү күндө айтып атат. Маегиңизге чоң рахмат, Бакыт мырза. Мына биз азын улак болсо дагы элге өз оюбузду билдирдик. Менимче серепчи деген бул деген эл менен бийликтин ортосундагы данекер болуш керек. Эл менен бийликти жакындаттырып, ошолорго бир туура түшүнүк берип турган. Элдин үнү бийликке жетпесе, бийликтин үнү элге жетпесе, ошол ортодо бир данекерлик кылып турган адам болуш керек деп ойлойм. Мындан аркада ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биздин студиябызга конокко келип туруңуз. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн коомдук ишмер, белгилүү серепчи Бакыт Бакетаев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.